Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'inde жылқы баласын ушундай деп мактаган. Biz сыймыктанышыбыз керек, урматтуу кыргыз эл. Кыргыз жылкын үстүндө туулат, жылкынын үстүнөн өлөт деген сөз бар. Пайгамбарыбыз Muhammed aleyhisselam өзү ат чапкан. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem ат таптаган. Ат жарыштарды өзү кылган. Assalamu alaikum, qadırman görüşçüler. Misirkeci kanalının kataloçuları. 22 oktyabr 2022 жыл Жалал-Абад облысы Сузак районуна караштуу жерге талайына келдик. Бул жерде сиздерге көрсөтүүчү алдыңыздардагы өспүрүм бар экен. Улакчы агаларыбыз жакшы өспүрүм деп айтып калды. Эми сиздерге сатуучубуз толук маалыматын берсин. Андыктан назар салып туруңуздар. Assalamu alaikum. Келиңиз эми бул өспүрүмдөн толук маалыматты бериңизчи биздин көрүүчүлөрүбүзгө. Эми бул энчи бап өзүмдөн чыккан белеринен. Атасы Польша, апасы кыргыз. Атасы жакшат эле улакачы. Анан сата турган неме жок эле пул зарык болуп сатып атасың. Азыр ошондо толук канча жашта болуп калды бул? Бул толук кунанда азыр 2 жашар кунан, 2 жашар кунан. Өзүнөн чыкты энчи бап. Демек биелер дагы өзүңүздүкү, айгыры дагы ошол Европадан келген атасы чоң эле. Чоң аттардын уруктары дегенсиз, э? Чоң эле, улагы жакшы эле атасыныкы. Ошо эме кылып саткан чыгардык эми. Өзүңүз атты көптөн бери таптап, өзүңүз улак чаап жүргөнсүз. Келечекте бир тарбияласа жакшы ат чыккыдайбы? Жакшы. Мына өзү путу колун көрсө 4 путун такалап койдук. Минип кичине тарбиялап койдук, дагы тарбиялаш керек. Бүчөсү, пычымы бар жайында. Бул жакшы үмүттөм бул өспүрүм. Мындан ким алса, жакшы тарбияласа, жакшы ат кылбаса гана. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге кыскача маалыматын берип айттык. Сатуучубуз айткандай, пычымдары жакшы, келечекте жакшы ийгиликтерге жете турган өспүрүмдөрдүн бири экен. Жакшылап тарбия кылса, көрүңүздөр өзүңүздөр. Бир жакындан мындай кабак баштарынан көрүп койсоңуздар болот. Сындары жакшы экен. Бою башы дагы бийик көрүнөт. Көкүрөктөрүн көрсөңүздөр болот. Омуролору дагы, сөөктөрү мындай калың экен, жакшы. Туяктары бар эле таза көрүнөт, э? Таптаза, 4 путун такалап койдук. Такагандай кыйнабадыбы? Жок, жоош бечара. Жоош, э? Ушул жаш жигит өзү деле карап мине береби? Ушул 2 балам бар, ушул экөө эле карайт. Үйдө дагы бир 2 өспүрүм бар, бир ат бар. Ушулар эле карап коет деңиз, э? Чатаяктан көрсөңүздөр болот. Басыктары жакшы, жаныбарды тарбиясы жакшы башталыптыр. Демек, келечеги бар жакшы өспүрүм экен. Мында калып эме болуп калды. Бирек оозорун кагып көрчү, э? Азамат жигит. Мында, мында силке. Моюндарды көрүп атасыздар, өзү дагы узун экен. Демек, ушул келечектеги аламан улактарды жара турган бир аттардан болуп чыгар деген үмүттөбүз. Айтыңызчы эми бунун баасын канча деп турасыз? Баасын 4000 акча долларын койдук, 4000. Долларга 4000 деп атасыз, э? Сүйлөшүүлөр болобу? Сүйлөшүү кичине эме коюп беребиз. Жол кырагы, аяк биягынчы. Жолу болот деңиз, э? Жол болот. Анан эптеп эле түртүп, эптеп сатыш максатта эмес. Кайсы адамга чыкса жакшы ат болот турган эмеси бар. Кудай кааласа. Жакшы ниет кылыш керек да, любой нерсени алып аткандачы. Жаккан адам келип, телефондор жазып коебуз, өздөрү сүйлөшүп көрүпсүн, минип көрсүн келип. Жакшы үйрөтүп, жакшы эме кылып койдук, биягын тарбиялап. Эми алдыда келечекте тарбиялаган, алган адам да калды болуш керек. Уктуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай жакшы өспүрүмдү ойлоймун, колдон чыгарбай алыңыздар деп айтып кетебиз сиздерге. 4000 долларга коюлду айтылыш баасы. Албетте сүйлөшүүлөр болот экен, андыктан келип мына ушундай жакшы өспүрүмдү колдон чыгарбай алыңыздар. Сиздерде да ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болсо, биздин экранда номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мистер Кейджи каналы. Биз менен ар дайым чоң болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.